Ассаламу алейкум, урматтуу Муз ТВ YouTube каналыбыздын катталуучулары, жылкы сүйүүчүлөр. Бүгүн туугандар 9 декабрь 2020 жыл Өзгөндүн Красный Маяк айылында өзүңүздөр көрүп турган жоон жолпу келген Касимсот кайманатындагы бул атты азыр кунан десек көбү ишенбей калышы мүмкүн. Кунан экен туугандар. 2 жаштагы ушундай жоон келген кунан сатууга коюлуп атат, сатууга чыгып атат туугандар. Азыр бул кунан боюнча баарын тартып көргөзүп беребиз, баасын айтабыз, бастырып көрөбүз, чабып дагы көрөбүз достор. Анда биз менен чогуу болуп көрүңүздөр. Салам алейкум кüm. İşlerin жакшыбы? Бул жашы боюнча кунан экен дедиң, а? 2 жаштагы. Башында эле бир тишин көргөзбөйлүбү? Тишин көргөзүп туруп, андан кийин биз улап кете берели. Жооштугу кандай сурап кете берели туугандар. Мынакей, жаш азуусу жок, а? Жок, азуусу. Мынакей, кунан тиши. Өзүңүздөр дагы тишин карап жашын айткан биздин саяпкерлер жашын айтыңыздар. 2 жаш жазга ошондо бышты болот экен. Бунун боюнун бийиктиги канча экен, өлчөбөдүңбү? Боюн бийиктиги 1.60-тан жогору. 1.60-тан жогору. 65ке жакыныраак экен, а? Ат мындай чоң болгону менен жүгүрүшү кандай экен? Жеңил. Жеңилби? Чапсак болобу? Болот. Бир чабып көргөзөлүчү, андан кийин чуркап келгенден кийин баасын айтабыз. Мынакей достор. Аттын жүгүрүшүн көрдүңүздөр. Аттын токтошу жакшы туугандар. Мындай оор жылкы болгону менен өзүнүн алып жүрүшү жеңилдей эле көрүнүп турат. Токтошу дагы мынакей Касимсот деп кайманаты дагы өзүнө жараша коюлуп тур. Чоңдугуна байланыштуу ошондой коюлса керек туугандар. Бүкөн баасын канча деп атасың? $5000. $5000. Кеми болот, а? Болот. Бул атты өзү негизи торпо кулакка чаба турган ат экен, ортого сүзүп кирип тешип чыга турган аттардын катарына кошуш керек экен достор. Мынакей $5000 ошондо сом менен эсептегенде 400 канча болуп калабы? 420 000 сом. Бул немеси кандай экен? Породасы белгисизби же? Породасы сласка. Сласка. Ошондой деп атышабы? Мынакей туугандар, породасы Польшанын сласка деген породасынан деп атат экен туугандар. Эми сиздерге дагы кандай порода болушу мүмкүн, аны дагы жаза кетсеңиздер болот. Бастырчы арка жагын бир тартып көргөзүп коеюн. Мынакей такасы бар экен. Такалап коюп тур, а? Мынакей туугандар, атты көрүңүздөр. Анда баалар айтылды, аттарды чабып көрдүк, аттарды жанынан тарттык туугандар. Мынакей көкүрөгү 1,5 карыш эле чыгат окшойт. Менин карышым менен мынакей. Караңыздар туугандар. Ат аябай чоң экен, жоон ат экен. Айтылган баадан сөзсүз кеми дагы болуш керек. Анда бул ат кимге жаккан болсо туугандар, эсин номери экранга коюлду, баалар экранга жазылды. Сиздер өзүңүздөр кемитип бул атты алсаңыздар болот туугандар. Өзгөндүн Красный Маяк айылында турат. Мынакей туугандар, бул чоң аттын Касимсоттун баскан басыгын дагы бир көрүп коелу. Сиздер дагы кандай аттын басыгы кандай экенин жазыңыздар туугандар. Ошентип бүгүнкү чыгарылышта 9 декабрда чыккан Касимсоттун видеосу соңуна чыгып баратат. Саламатта калыңыздар туугандар. Көрүшкөнчө аманчылыкта, тынччылыкта жолугушалы. Саламатта калыңыздар.